саламатсызбы ата? Саламатсызбы? Деңиз сак, жакшы күйлүгүчтү турасызбы? Күйлүгүчтүсүзбү? Кандайсыз ага? Жакшысызбы? Жумай ага кандайсыз? Жакшысызбы? Темди жүрөсүзбү? Ден соолук жакшыбы? Майрамдык маанай. Улуу атамекендик согуштун ардагери Жумабай Амиров Оштогу баласынын үйүндө жакындан бери жашап жатат. Белгилүү болгондой, Өзгөн районунун табигый кырсык каптаган Жалпакташ айылында жер көчкү 35 турак үйдү басып калды. Анын ичинде Жумабай атанын да туулуп өскөн үйү бар эле. Жеңиш майрамын утурлай ардагердин ал абалынан Кыргызстандын социалдык өнүктүрүү министри Таалайгүл Исахунова кабар алды. Эртеңки майрамыңыз менен деп, мынакей көчө келдим эле, бияка сизди угуп, кайрылып кетейин деп, ошо министрликтен келдик. Рахмат. Жумабай аба быйыл 92 жашка чыкты. Аскерге 1942 жылы аттанып, баш аягы 5 жылга жакын согуш отун кечкен. Жеңиш күнүн Германияда тосуп, бирок кийинчерээк Японияга согушка да жиберилген. Башынан бир канча окуяларды өткөргөнүнө карабастан, азыр да ден соолугу чың. Германияда. Анан кийин айтады, Японияга барат. 2 жерде болдум. 42 жылы кеткенмин. Анан кийин көп жерде болдум, эстен чыкты. Күйлүгүчтү туруңуз. Ал эми бул үйдө Ош шаарынын тургуну, дагы бир улуу атамекендик согуштун ардагери Салахидин Токтобаев жашайт. Салахидин абада быйыл 92 жашка толду. Учурда кенже уулунун колунда. Социалдык өнүгүү министри Салахидин Токтобаев абадан да кабар алып, белек бечкеги менен келди. Бир кылымга жакын жашаган ата уулгайган сайын кыймыл аракети кыйындап калгандыктан ага министрлик тарабынан коляска тапшырылды. Өкмөткө айта барам, чечкенге аракет кылабыз, кандай эмне жардам бере алабыз деп кеңешебиз өкмөттөн. Ветеран войналарга ошо коляска берүү деген мындай мыйзамда жок экен. Эми ошо мыйзамга карабастан, ошо коляска бүгүн бул атага ким эле Токтобаев Салахидин атага коляска керек деген мукташтыкты уктук. Анан ошону бүгүн жеткирип бергенге аракет кылдык. Эми мен ойлоп атам, бул биз мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Ар бир картаң адам, коляскага муктаж болгон адам, коляскага жеткирип беребиз буюрса. Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын маалыматы боюнча, шаарда учурда 15 согуштун ардагери жашап жатат. Ал эми эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиргендей, Кыргызстанда мындан 20 күн мурун 647 ардагер болсо, учурда ал цифра 640га азайып калды. Министрликтен кошумчалагандай, жыл сайын 9 май жеңиш күнгө карата ардагерлерге өкмөттөн, президенттик фонддон жана башка жактардан болуп 70 000 сомго чейин акчалай жардамдар берилип турат. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.